Чыңгыз Айтматов, гезитчи Зүйө. Аңгеме. Жаңы гезит. Жаңылыктарды окуганга ашыккыла. Зүйө эки чоң жолдун айрылышында туруп алып кайкырып жатты. Кээде япон баланын үнү көчөнүн ызы чуусунан угулбай калат. Бул чоң порт шаарынын элең көп жүргөн көчөлөрүнөн болот. Көчөдөгү машиналардын түтүлөгүнөн, бош боштогон рикшалардын кыйкырыктарынан, полициялардын чурулдаган ычкырыгынан, тротуарда менменсине баскан америкалык жоокердин добушунан Зүйөнүн үнү жутулуп кетет. Оозунун чоң ачканында жүзүндө ойной калган ички бырыштар таң каларлыктай көрсөтүп, гезитчинин жалооруган көздөрүн анын кыйкырыгынан эч ким этибарга албайт. Бир гана «Гезиттер, жаңылыктар, өрт» дегени үзүл кесил эшитилет. Бирок Зүйө жалыкчу эмес. Эртеден кечке дейри бурчка туруп алып, ары бери тынбай өткөндөргө жол бошотуп, өпкөсү көпкүчө кыйкырып гезит сатат. Бир пас эле сумкасын таңгакталган жаңы гезиттерге толтуруп, кайда жайдан пайда болуп турат. Шаарга уурданып түгүнгүрөйүп, караңгылык өкүм сүрө баштады. Кызыл-тазыл дүкөндөрдүн көрүнүштөрү электр жарыгына азгырылып, болумдан нымданган жагымдуу жел согуп турган кездеги күйгөн кечте Зүйө шаардын чет жакасын көздөй алыска бара жатты. Бели сыздап чыкты. Сенейген жылаңайлак буттары тыныгуун самады. Алсыз манжалар менен Зүйө чөнтөгүндөгү бир нече майда тыйындарды кармалап көрдү. Эртең апасы базардан аларга дайымкыдай эле тою тамактанууга жете бербеген азыраак күрүч менен сабиз сатып алат. Кайра эле таң эртеден адатынча күндөгү жеринде кыйкырмай: «Гезит!» Бурчта гезитчен сороюп турган бала шаардыктарга көнүмүш көрүнүш. Чачтары үксөйүп, жамачулуу кийимчен илмийген арык кара тору Зүйөгө ары бери өткөндөр көңүл эле буруп коюшпайт. Айрымдар тыйындарын шак сунушуп, гезитти колдоруна алаары менен көз жүгүртө коюшат. Адамдар дайыма кайдадыр шашылышып, дайыма ар нерсеге алек. Ар ким өз тирлиги менен. Ооба, ага эле ким кызыктар. Мынтип гезит сатып, бут кийимдерди тазалап, чуркап кызмат кылышып, базардагы таштандыларды аңтарып теңтирешип жүрүшкөн япон балдары азбы? Зүйө ар нерсеге кызыктар, сезимтал эле. Ал өзүн ушул жерде, көчөдө туулуп өскөндөй туйчу. Адамдарды так ажыратып биле алат. Мына, жумушсуз адам келатат. Ал таптакыр максатсыз каңгып жүрөт. Жүзүнөн көпкө дейли жумуш издөөдөн чарчап чалыгып, көңүл заалдары баамдалат. Мындай жумушсуздар көп. Алар гезит алганда шак эле кулактандырууларга көз жүгүртүшөт. Андан соң шарт бүктөй чөнтөгүнөн салышат да андан ары каңгып кетишет. Зүйөнүн апасы да жумушсуз. Ал фабрикада иштечү. Ал фабриканы америкалыктар согуш куралдарын чыгаруучу кылып кайра жабдышканда, көптөгөн жумушчулар көчөгө сүрүлүп калышкан. Мына, үстү башы көмүрдөн капкара болгон жүктөөчү өтүп баратат. Теңселип, мас матрос келатат. А коляскада жаркыраган жебек кимоночон дөөлөттүү, чачы көп кабат үйлөрдөй төрайымды рикшачы тартып баратат. Ох, арам шүмшүк, карасаң, бети башын ботала кылып. Аны байкуш рикшачы сүйрөп алган. Ал болсо эч нерседен бейкабар чалкалап гана отуруп баратат. Ушуларды ойлоп, Зүйө асфальтка түкүрүнүп, өзөгү үздү тартканынан курсагы ачканын сезди. Тамак ичсем го, бирок акча жок да, чыдайын, деп өзүн жооткутат. Америкалык келатат. Зүйө аларды абдан жек көрөт. Зүйө алардан бир нече жолу ыдык көргөн. Адатынча анын азырда айкырык салышы этимал. Эмне турасың, мурду көзүңдү кыйшайтып? Чык, жолду бошот. У япондун шүмшүгү. Америкалыктар келатканын билип койгон, айбан десе. Зүйө көчө окуяларынын кичинекей күбөсү. Бир жолу бул кеч күздө болгон. Таманынан өткөн сыздан буттарын алмак-салмак көтөрүп коюп, көк муштун боло үшүгөн Зүйө күндөгү бурчунда турган. Өйдө төмөн агылган элден кандайдыр бир толкундоону байкады. Эмнегедир дүрбөшүп, шыбыр-күбүр болуп жүрүшөт. Топ-топ болушуп жумушчулар, аялдар,
Студенттер өтүп жатышты. Демонстрация экен, деп баамдады Зио. Бир нече убакыттан соң көчө кишилерге толуп чыкты. Зио да элдин арасына куюлуп, алардын жүрүшүнө кошулуп кетти. 1000 адам бирдем тарткандай туюлат. Жүздөрүнөн бирдиктүү чечкиндүүлүк, бирдиктүү нааразылык байкалат. Тынчтык, тынчтык, деп кыйкырышат Жапарт. Жаркыраган кездемедеги плакаттарда Япон эли согушту каалабайт, элге эркиндик жана көз каранды эместик деген жазуулар. Зиого көчө кайнап жаткан 40 кулактуу чоң казанга айлангандай сезилди. Кайсы бир чечен терезенин кырына чыгып, бир колу менен андагы темир торду кармап, бир колунда шапкесин мыкчый жаңсагылап сүйлөп жатты. Биздин эл журтубуз Америкалык империализмдин таманы астында калды. Саткын Иосит Америка Кошмо Штаттары менен сепаратисттик келишим түзүп жатат. Алар бизди жаңы дүйнөлүк согушка түртүшүүдө. Биздин аймактагы согуштук базаларга пайдаланышып, элди өлүмгө даярдашууда. Өлкөбүз ансыз да кыйроо менен жумурсуздуктан мүңкүрөп турат. Мындай кан төгүлгөн согуштан бизди бекем тынчтык үчүн күрөшүүбүз жана тынчтыкты сүйгөн Совет эли менен биригүүбүз гана куткарып алат. Атуулдар, адамдар, бардык ак ниет япондуктар, 5 элүү державанын тынчтык келишимине кол коюуга. Чечендин укулуктуу үнү алыска жаңырады. Туура, чын айтат. Зио ушундай үндөрдү укту. Коммунисттер дайыма ак иш үчүн, дайыма эл үчүн. Калың топтун ар кайсы жеринде көпчүлүктөн колдор чогултулуп жатты. Жан дүйнөсүндө эмне болуп жатканын Зио өзү да билбеди. Жүрөгү алып учуп, оозу кургап чыкты. Ал кандайдыр бир бейтаныш, көңүлдү түйлүктүргөн жапан кубанычтан өзүн араң токтотуп турду. Кыйкыргысы, ыйлагысы келди. Анын атасы менен агасы деген согушта курман болушкан да. Мен да тынчтыкты жактайм, мен да кол коюуга тийишмин, деп көбүрөй Зио бардык күчү менен кысылып кыстала кол чогултуп жаткан студентти карай жөнөдү. Сен али кичинесиң, биртикке чоңоюу түш, анан колуңду коесуң, шашылба, деди ага студент. Кандайча, мен деген, деп каршылык кылганынча көпчүлүк арылай жылып кетти. Муну кара, бышыгын, деп кимдир бирөө Зионун ийинен таптады. Жанында жумушчу кийимчен, көз айнекчен кара адам турду. Эч нерсе эмес, капа болбо, деди ал. Америкалыктарды кууп чыксак, өзүбүздүн жерге өзүбүз ээ болобуз. А сен окуйсуңбу? Жок, менин апам жумушсуз, атам менен агам согуштан курман болушкан, деп жооп берди Зио. Анын көзүнөн жаш сызылып чыгып, жүзүнө акты. Ыйлаба, кой, деп сооротту көз айнекчен адам. Шүмшүк гана америкалыктар, биз жеңебиз, ыйлаба. Жумуш да, окуу да болот. Андан соң Зиону өзүнө тартып кызуулана айтты. Бизге бакыт алып келүүчү Сталин, анын эли бар. Колду сен деле чогултсаң болот. Көз айнекчен адам сөзүн бүтүүгө үлгүрбөй калды. Адамдардын көчкүсү кичинекей Зиону агызып кетип, экөө бөлүнүп калышты. Көпчүлүктүн арасында кысылып, тумчуксудай элдин шаарында баратканы ага кандай жакшы, кандай кубанычтуу. Сталин, Сталин, деп кайталады Зио. Көрсө, мен деле кол чогултсам болот турбайбы? Биз баарыбыз согушту каалабайбыз. Көз айнекчен кандай жакшы киши. Адамдар чогуу жүрүшкөндө кандай күчтүү. Полиция! Полиция! деген үндөр чыкты туш тараптан. Америкалык солдаттар! Зиого көчө термелип, үйлөр мына кулана тургандай көрүндү. Ал шашкалактап көздөрүн алайда жүк машиненин элдин эң калың катмарын кандайча жиреп бараткандыгын көрдү. Кыйкырыктар, онтоолор, каршы теши шилтеген полициянын таяктары көрүнөт. Солдаттар элди кармап машинанын үстүнө ыргытышууда. А мына баягы студент, кызыл жаан болуп канга боелгон, ага карабай деле каршылашууда. Акыры аны машинеге ыргытып салышты. Биз баары бир жеңебиз, биз көппүз, деп кыйкырады ал.
Зүйө алдыга тырмышып чыкканда жүк машинеге кетип калган эле. Зүйө демейки бурчунда. Гезит дейт. Ага ары бери өткөндөрдүн бири Сузун менен колун чөнтөгүнө сала. Гезит дейт. Ага ары бери өткөндөрдүн бири Сузун менен колун чөнтөгүнө сала. Алыңыз, мына гезит. А мында эгер сиз тынчтыкты жатасаңыз буга кол коюңуз, деп Зүйө гезит менен кошо көп кол коюлган бир барак кагазды жая берет. Бул кагазга согушту каалабаган, өз элин сүйгөн адамдар өздөрүнүн колдорун коюшат, деп Зүйө аны таң калып караган адамга кагаз сунат. Бул кагазга согушту каалабаган, өз элин сүйгөн адамдар өздөрүнүн колдорун коюшат, деп Зүйө аны таң калып караган адамга кагаз сунат. Тегил кол коюп, анан Зүйөнүн колун бекем кысты. Күн бою ушул. Сиз балдарды сүйөсүз да, сиз аларды жетим калышын каалабайсыз да, бомба жарылып, кан төгүлүшүн каалабайсыз да, буга кол коюңуз, деп ал айылга кайрылат. Эгер сиз корейликтердин өлтүрбөшүн, америкалыктар биздин жерден кетишин кааласаңыз, кол коюңуз, дейт башкаларга. Эми өтүп жаткандар Зүйөгө мурдагыдай чоочун, сырт, тиешеси жок адамдар эмес эле. Алар балага жакын, мээримдүү, көздөрү жалдылдап, жылуу көрүнүп жатты. Ар кимдер Зүйөнүн колун кысышат. Эми ал жалгыз эмес. Жумушчулар, мугалимдер, жаштар, анын достору көп болуп калды. Укчу, акмактанганды токтот. Сенин эмне кылып жүргөнүңдү билбейт деп ойлойсуңбу я? Же менде иштегиң келбей калдыбы? Андай болсо эртең эле укалап чыгам, деп коркутту Зүйөнүн бир күнү кожоюну. Букбурундардын саясатка аралашканы эле жетпей аткансып. Зүйө үн катпады. Бул аны коркута алган жок. Ал кожоюнун жекиретиктеди да кетип калды. Жаңы жылдын алдында асман жума бою түнөрүп туруп алды. Кат-кат кара булуттарга тосулуп, күндүн көзү бирдем эрте көрүнбөдү. Деңизде катуу шамал жүрдү, муздак жайт. Күн ымданып, суук эле. Аба ырайы бүгүн түртөсүнөн өзгөрдү. Күн өзүнүн кыйгачынан кеткен алтын шооларын таптаза көмкөрүлгөн көгүлдүр асманга чачып турду. Таңка жүргүнчүлөр, мына кимдир бирок жолдун ой чуңкурун карабастан чөөттөр текирең таскак кечип чуркап келатат. Бул Зүйө, анын колунда таңгакталган кезит. Бурчтан бери карай аны жумушчулар утурлап чыгышты. Токтогула, деп кыйкырды Зүйө. Ал күйүгүп, сөздөрүн эптеп-септеп дүүлөдү. Кубанычтуу каба, туугандар, кубаныч! Бизге Япон элине Сталин өзү ал куттуктоо жибериптир. Окугула, гезит алгыла. Андан ары эмне болгонун Зүйө билбей калды. Аны токтотуп алып, өпкүлөп жатышты. Мынчалык эл кайдан чогулган? Анын көзүнө гезит, адамдар, Сталиндин сүрөтү, андан мындан алмак-салмак чалдыга калып жатты. Гезиттер колдон колго өтөт. Адамдар Сталиндин Япон элине жаңы жылдык куттуктоосун ондогон жолу кайра-кайра окуп жатышты. Гезит сатуучу сүрөттөп айта албай турган кубанычы башынан өткөрүүдө. Жок, анын 14 жаштагы оор турмушунда али мындан ашык зор окуя, мындан ашык жарык күн болгон эмес. Премьер Сталин бизге эркиндик жана бакыт каалайт. Сталин бизге эркиндик жана бакыт каалайт. Сталин бизге жумушсуздуктан азаттыкка чыгууну каалайт, деп туш тараптан адамдардын толкунданган кыйкырыктары угулуп жатты. Сталин бизге тынчтык үчүн күрөштө ийгилик каалайт. Ишенгиле боорукер адамдар, биз сөзсүз жеңип чыгабыз. Сталин бизге жеңиш каалайт. Аңгеменин аягы. Чыңгыз Айтматов, газетчи Зүйө.